Кыргызстанда мындан ары көз ачыктык, бүгү бакчылык, төлгө салуу, сыйкырчылык кызматтарды телерадио, интернет сайт, социалдык тармактар аркылуу жарнамалоого тыюу салынат. Жарнама жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизилип, ага президент 19-июлда кол койду. Бул багыттагы мыйзам долбоорун 1 ай мурда жогорку кеңеш кабыл алган. Демилгечи депутаттар мындай тыюу элдин аң сезимин манипуляциялоонун алдын алуу керектигин айтышкан. Бул дагы алдоочулук. Бүгүнкү күнү өтө көп баягындай шарлатандар элди алдап, ар кандай ушундай рекламалар менен алдап, элдин башын айландырып аткан учур. Биз ошол элди алдабасын, элди жаман жолго салбасын, элдин тагдыры менен ойнобосун. Кыйналып аткан ансыз деле кредиттин үстүнө кредитте турган жаран ушуну көрүп алып, ишими жүрүп кетет экен деп чала коюп, андан дагы акча төлөп, адан дагы жаман болуп, кандай нерселерге барып атканын мына бүгүн көрүп атабыз. Ошондуктан алар ар кандай ушундай жаман нерселерге барбоо максатында бирден бир ушул мыйзамды киргизип жатабыз.